Борбор Азиядагы Кыргызстан сыяктуу тоолуу өлкөлөрдө мөңгүлөр тездик менен ээрип баратканын дүйнө коомчулугу көңүл сыртында калтырбоо керек. Президент Садыр Жапаровдун Британ басылмасына берген маеги дал ушундай башталат. Мамлекет башчы дүйнө жүзү кесепете тийип калышы мүмкүн болгон климаттын глобалдык өзгөрүүсүнө дуушар болуп жаткандыгын белгилеген. Анын айтымында бул өзгөчө тоолуу өлкөлөргө тиешелүү. Анткени тоолуу аймактар үчүн кыйла динамикалуу мүнөзгө ээ. Мөңгүлөрдүн эриши менен табигый суу запасынын азайышы орду толгуз кырсыкка алып келиши мүмкүн. Эл аралык коомчулук климаттын өзгөрүшүнөн улам катуу жапа чеккен, өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкөлөрдүн муктаждыктарына өзгөчө көңүл бурушу зарыл. Ошону менен бирге климаттын өзгөрүшүнө каршы чара көрүүдө климаттык адилеттүүлүк концепциясынын маанилүүлүгүн эске алуусу кажет. Кабарчы президенттин Глазгодагы баяндамасына токтолуп, Бириккен Улуттар уюмуна тоолуу өлкөлөрдүн уникалдуу экосистемасын коргоо аракетинде биргелешип иш алып баруу боюнча 5 жылдык планын сунуштоо менен көмүртектин калдыктарын кыскартууну талап кылган өлкөлөр үчүн негизги маанилүү фигура болуп калды деп жазган. Мамлекет башчы басылмага берген маегинде туулган айылына тынымсыз барып турарын, мөңгүлөр көз алдында эле жоголуп бараткандыгын айткан. Мен туулуп өскөн айылыма бат-баттан барып турам. Көз ачып жумганча мөңгүлөр четинен жоголуп бараткандыгын байкайм. Тоолорубуздагы климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине күбө болгондуктан мындай маанилүү маселени Глазгодо көтөрүүгө туура келди. Адамдар бул тууралуу климаттын өзгөрүшүнүн башка мамлекеттерге тийгизген таасири катары айтышпайт. Анткени алар Кыргызстан сыяктуу өлкө жана ал жердеги көйгөйлөр тууралуу билишпейт. Эгер бул Улуу Британия же АКШ сыяктуу чоң мамлекет болгондо жана бул өлкөлөрдө ушундай көйгөйлөр болсо, анда баары башкача болмок. Эл аралык коомчулук бизди байкабай калууда. Бирок байкашы керек эле. Кыргызстан дээрлик 10 миңдеген мөңгүнүн мекени, акыркы 20 жылдын ичинде суу ресурстарынын азайышына алып келген кылым карыткан мөңгүлөрдүн кайра калыбына келбегидей эригенине күбө болуудабыз, дейт айыл чарба жана суу ресурстарын башкаруу боюнча эксперт Матраим Жусупов. Климаттын өзгөрүү, кургакчылык, мындан ары кандай болот, суу ресурстарынын азайып кетүүсү, айыл чарбасына, азык-түлүк коопсуздугуна кандай коркунуч алып келери жөнүндө өтө туура айтты. Мамлекет башчынын эл аралык басылмага берген маегинде көмүртектин калдыктарына каршы күрөшүүдө өз алдынча жасап жаткан кадамы дагы белгиленген. Анда Жашыл Мурас жаңы демилгеси дагы ар жыл сайын 6 миңден ашык бактарак отургузуусу максатталган. Президент эл аралык коомчулук Борбор Азиядагы Кыргызстан сыяктуу өлкөдө глобалдуу жылуулуктун негизинен келип чыккан көйгөйлөр убагында чечилбесе, жогоруда айтылган иш-аракеттер жетишсиз болоорун эскертти. Сүйүн Айтагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.